за исключением, да, мисалы ушул эле Кубатбек Айылчевич кече тура эле калды да, кечиримди сурап, ушул пункту алса болот, мисалы. Башка боюнча, мисалы ушул эле видео тасманы жаздырып чыгарган бул кичине туура эмес да, кадыр баркын түшүрүп дарыгерлерди. Андай кылбаш керек. Андан көрү төгүндөн беш керек. Ылдам түрүндө мындай төгүндөн берип, мамлекеттик органдар көрсөтүп, мына биздин больницада мынча средства индивидуальной защиты бар деп көрсөтүш керек. Зачем ты врачты уят кылдырып, өтө кадыр баркына шек келтирип, менимче бул туура эмес да. Ошондуктан ушундай сураныч, эки суроом бар да, билбейм ким жооп берет, Кубатбек Алчевич. Ошол эле бизде бир азыр чоң социалдык проблема жаралып атат да. Продукты питания тура азык түлүк берилип атат. Бирок кээ бир жарандар айтып атышат, кээ бир үй бүлөлөр эки жолу алып атышат. Бир штабтан, экинчи спонсорлордон жардамды алып атышат. Кээ бир үй бүлөлөргө жетпей жатат жардам. Таптакыр эле. Менимче биз базаны түзсөк, кимге канча жардамды берди, качан жардамды берди. Андай программаны түзсө болот. Бул даже керек болсо персоналдык маалыматтарды берилбегендей кылса болот да аны. Ушундай программаны иштеп чыкса, менимче туура эле болмок да. Мисалы, мен депутат кадрлары же башка жарандар же ыктыярчылар жардам берсе, алар ошол базага өзүлөр киргизип, мына бул жаранга мен же үй бүлөгө жардам бердим деп, биз хотя бы ошону көрсөк болот да. Дублирование болбойт да. Бул бир. Экинчи болсо, азыр билесиз, Бишкекте көп батирлерди мындай квартира съемщиктер жашап атышат. Ошолор өтө кайрылып атышат да, ыйлап. Бизди ээлери кууп, урушуп, күн сайын ошол акчаны сурап атышат. Бизде жумуш жок болуп, биз эмне канактан акчаны алабыз. Менимче бул азыр социалдык чоң проблема катары жаралат да. Бүгүн эмес мүмкүн эртең эмес, бирок 10-15 күндөн кийин бул проблема катары чоң болот да. Өкмөттөн хотя бир чечим болбойбу? Же айтпайсыңар, биз ушул маселени чече албайбыз. Ачык эле айтыш керек да. Биз хотя бы уже депутат катары биз дагы айтабыз да жарандарга. Өкмөт эчтеке кыла албайт экен, бул маселени чече албайбыз деп ачык эле айтыш керек да. Жооп берип коеюн да. Ооба. Урматтуу Дастан Далабаевич, могул продукты питания боюнча, таратуу боюнча туура айтып атасыз. Ушундай случайлар болуп атат. Себеби дегенде кээде кайсы бир биздин ишкерлери, спонсорлорубуз алып барып таратып кеткенде маалымат жок болуп калып атат да. Анан ошондой эки жолу, үч жолдон алып алгандар да чыгып атат. Бирок полномочий представительдер менен мэриялар, особенно шаардын мэри, Бишкек шаарынын азыркы сиз айткан маселеге списоктор түзүү боюнча аракеттерин жасап атат да. Дагы эле так эмес мүчүлүштөр абдан көп болуп атат. Мен сиздин айтканга кошулам. Биз мына атайын ошо маалымат сайтын түзүп, ошого киргизүүнүн үстүнөн иштөө боюнча бүгүн мына штабта карап аракет кылып көрөлү. Сунушуңузду бул боюнча мен колдоймун. Батирде тургандардын маселеси боюнча бул өзүңүз билесиз, ар бир частный лицонун өзүнүн правасы да батирге бергендер. Биз аларга рекомендация катары айтып атабыз. Дагы айтабыз, бул ишти биз алып барабыз тынымсыз. Кайсы бир 10 батирге берчүнүн 5-өө ошого макул болуп деп жеңилдик берсе дагы бизге бул утуш болот да. Ошондуктан такыр жок деп кесип айтпай турганыбыз ошол. Биз сөзсүз түрдө баягы рекомендация катары берип, аларга дагы мамлекет тарабынан керектүү жеңилдиктери болсо, ошолорду батир берүүчүлөргө дагы жасап берүүгө аракет кылып ишти жүргүзөбүз. Бул боюнча иш жүрөт. Ал эми биринчи маселе боюнча жакшы суроо бердиңиз. Мен ушул боюнча дагы маалымат берип коеюн, урматтуу депутаттар. Биринчиден, туура мен кече кечирим сурадым. Кечирим сураган негизги маселеси ошол жердеги врачтардын арасындагы коллективдеги түшүнбөчүлүктөр пайда болбосун деген максатта, алар андан көрө ошол негизги ишин иштесин деген максатта бердим. Биринчиден андай маалыматты бизге ошол жердеги отделениянын жетекчиси берген министр мага берди. Эгерде бул ушундай көрүнүш врач эмес, башка тармакта болсо дагы штабтын жетекчиси катары мен ошол маселени айтышка милдеттүүмүн. Жана Каныбек Капашевич айткандай, бүгүн аскердик тартипте иштей турган мезгил болуп турат. Сөзсүз түрдө мүмкүн кайсы бир жерде
эртеңки күнгө чейин ошону тактаганга чейин күтүп отурганга мүмкүнчүлүк болбойт. Мен аны айтканымдын негизги себеби, эгерде ошондой учурлар болуп кала турган болсо, биринчиден врачтар, калган кызматкерлердин баардыгы ошондойго барбай, алдын алуу иштери катары айттым мен аны. Барбасын деген маселе менен биринчиси. Экинчиси урматтуу депутаттар, ал жерде мен бирөөнүн фамилиясын же атын атап, бирөөнүн жеке аброюна шек келтирген жокмун. Мен жалпы маалымат катары айттым, буну мен айтышым керек болчу. Себеби дегенде ошондой учур пайда боло турган болсо, биз кызматкерлерди сакташ үчүн штабтын жетекчиси катары мен милдеттүүмүн да бул жолу айтканда. Ошондуктан кечээ мен айттым бул маселе боюнча, сиз туура түшүнүпсүз, рахмат. Негизги маалымат ушундай да. Хорошо.